Birinchi tushuntirib bereyim. Bu ne kılış gerek bunun için? Eng birinchisi biznestin qaysi türü menen alek bolat ушуну аныкташ керек. Демек аны изилдеш керек. Бүгүн интернетте негизги 3 агым кетип атат. Бул товар алып сатмай интернетке бирден товарды аласыз, анан аны коесуз да кардар чыгат сатасыз. Экинчиси кызмат көрсөтмөй, услуга. Бул да интернетте жакшы кетип атат. Үчүнчүсү инфобизнес. Бул өзүңүздүн билимиңизди, тажрыйбаңызды бирөөгө сатасыз, же болбосо бирөөнүн билимин, бир тажрыйбасын сиз алып, кардар чогултасыз да мунуга үйрөтүп бер деп, буга айлык бересиз, жана мунун акчасынан алып каласыз. Мына ушундай 3 түрдүү бизнес жүрөт. Товарка, услуга, инфобизнес. Үчөөсү тең интернеттен кардар табат. Азыр адаттагы баягы дүкөн ачып алыш, кафе ачып алыш барган сайын түшүп барат. Демек адамдардын баардыгы интернетке кирип кетти. Кардардын баардыгы интернетте отурат. Ошол эле тамак жеген азыр интернеттен алдырса арзан түшөт экен. Пробкага туруп, ол кафеге барып очуртка турган караганда, алып келип берчи муну оокатты десе, алып келип берет экен, арзанга өз убагында келет экен. Адамдардын баары ошого өтөт, ошон үчүн кафеге кирбей атат көп. Кийим кечек азыр ит бекер да, ит арзан да, оңой эле. Болгону кимдир бирөөлөр ишенбей атат. Алар да жакында ишенсе, ич кийиминен бери интернеттен ала баштайт. Сен дүкөнүңөн ким алат? Кудай билет. Азыр балдар 2 күндүн биринде онлайн ачып атат. Эгерде инфобизнести үйрөнүп алат болсо, ошол эле мектеп баласына окутуп, анын үчүн ата-энесинен акча алса болот. Сапаттуу билим берип туруп. Үчөөсү аябай жакшы өнүгүп берет. Мен азыр ошо үчөөсүнүн катарын түшүндүрүп берейин дедим. Биринчиси, ушуну изилдейсиз. Кайсынысы жакшы кетип атат? Инфобизнесүбү, товаркасыбы же услугасыбы? Анын өзүнүн изилдей турган инструменттери бар. Onu internetten oңой эле үйрөнүп алсаңыз болот. Экинчиси, муну мисалы үчүн товарды тандаган болсоңуз, ушундан кайсы өндүрүмдү аласыз, кайсы алекти тандайсыз. Мунун өзүнүн методикасын ишке саласыз. Тапчке сатса жакшыбы, көйнөк сатса жакшыбы, самын-сумун сатса жакшыбы, муну да изилдейт. Биринчи бөлүп алгандан кийин аны изилдейт. Анан ошого тандаганыңызга сиздин өзүңүздүн мүмкүнчүлүктөрүңүз кандай ошо ишти жүргүзгөнгө? Канча саат убакыт бөлө аласыз бир күндө? Айлыктан чыкпай туруп эле. Айлыктан чыкпай туруп. Бир тыйын кетирбей эле. Бир самынды алып, канча саат убакыт бөлө алат ушуга? Өзүңүздүн мүмкүнчүлүктөрүңүздү, убактыңыз, күч-кубатыңыз, байланыштарыңызды, муну мен иштесем болот, муну мен иштесем болот деп мүмкүнчүлүктөрүңүздү ырастагандан кийин, мындай учетко алгандан кийин, анан интернет желеге отурасыз. Же Instagram, же WhatsApp, же Telegram, же YouTube кайсында иштеген сизге ыңгайлуу? Мен сизге Instagram'ды сунуш кылам. Instagram аябай оңой жана жеңил. Тез адам чогулат. Кээдер азыр TikTok'тон да иштей баштады. Instagram'дан аккаунт ачыңыз, аны ыктаңыз, аны ырастаңыз, жасалгалаңыз дүкөндөй кылып. Instagram'да 4-5 жери сатат. Бир эле кирген 4-5 жери. Аватар сатат, шапка профиль сатат, хайлайт сатат, визуал сатат, закреп сатат, reels сатат, лента сатат. Ошонун бардыгын ишке салыңыз. Аны үчүн контент план түзүп алышыңыз керек. Кайсы күнү кайсы пост чыгат. Стористен бир күнү муну жөнүндө айтып берем, 10 пост аркылуу, экинчи күнү муну жөнүндө айтып берем, 20 пост аркылуу дейт. Адамдарды аккаунтуңузга жыйнашыңыз керек. Муну сонун аккаунт экен, мунунда өтө кызык нерселерди айтып берет экен деп, сиз тандаган алекке байланыштуу маалыматтарды укмушун тандап берип туруңуз. Адамдар бир канча убакыттан кийин аккаунтуңузга жыйылат. Жана ал адамдарды акырын өзүңүзгө ынандыра баштайсыз. Кандай жашайсыз, кандай тамактанасыз, эмнени тандайсыз. Адамдар сизди сыйлай баштайт. Мына сонун адам экен, мына карачы. Андан кийин өзүңүздүн бизнесиңиз жөнүндө сүйлөй баштаңыз. Мен мисалы үчүн идиш-аяк сатсам, идиш-аяк жөнүндө чыгара бермекмин постор. Адамдар, идиштерибизди жаңылап коелук. Идиштердин арзаны биякта экен, мунуну көрөлү деп сиздин темаңызга кирсин. Анан ошол идиш-аяк боюнча сиз эксперт экендигиңизге иштеңиз. Мен идиш-аяк менен мынчадан бери иштеп атам. Муну изилдеп көрсөм мунундай экен. Муну идиш мунундай экен. Адамдар башка жактан идиш-аяк алса да сизден сурай турган болсун. Көп өтпөй сиздин тегереңизге сизди сыйлап, сизге ишенген адамдардын аудиториясы пайда болот. Бул сиздин максаттагы аудиторияңыз. Анан аларга сата баштайсыз. Сатканда да жөн эле реклама эмес. Биз реклама менен иштегенди жаман көрөбүз. Адамдарды ишендирип, маектешип, аларды ынандырып, керек болсо жолугушуп, семинарларды өтүңүз. Ошол эле идиш-аяк боюнча семинар өтүңүз.
Бүгін işe idişlerini қолданыш керек. Бүгін бақлашқа қолданбаш керек деп тұрып, тура тамақтану бойынша лекциялармен қосып беріңіз еле, түз эфирде эле, үйіңізде эле отуруп. Қанша адамның ишеничин için аласыз? Қанша адамға пайда дағы бересіз? Андан ары кирешеңиз көтөрүлө баштайт. Сатуу башталат, сатканды үйрөнүп аласыз да, кирешеңиз көтөрүлө баштап, убактыңыз жетпей баштаса, адистерди ала баштайсыз. SMM адисин аласыз, контент мейкерди аласыз, балким маркетолог жалдайсыз. Өзүңүздүн өндүрүмүңүздү орой баштайсыз, упаковкасын отуруңуз, бренд менен иштей баштаңыз. Андан кийин командаңыз өсүп отурат да, команда менен иштеш үчүн анын маянасы, анын мотивациясы, анын тарбиясы, сиздин баалуулуктарыңыз, принциптериңиз, эрежелериңиз, миссияңыз алдыга чыга баштайт. Ушун менен масштабка жол ачылат. Мына ушул мен койгон тартип 2 айда натыйжа берет. 2 айда ушуну кылып чыкса болот. Эгер катышам десеңер, мени менен бизнесте чогуу кылам десеңер, комментарийге телефон номуруңарды калтыргыла.